Assalamu алейкум, кандайсыңар? Жалпы жамаат көчөк Акталада болгон аңчылыкта Кашкырга чыгып келген эмеде. Комментарияларын окуп алып өтө күлдүм да. Диванда жатып алып кыйын болгон бир туугандарыбыз. Ким эле Кашкырга чыкканда сразу эле чыкканда аттырбыйсың, мисалы үчүнчү. Анан үйдө жатып алып эле мындай ар кандай комментарий жаза бергендер жаман күлкүнү кетиресиңер да. Биринчиден чыкканды билиш керек. Андан кийин атканды билиш керек. Андан кийин сүйлөгөндү билиш керек. Анан отуруп алып комментарий жазыш керек да. Так что ошол бир дагы болсо дагы бир кашкыр болсо дагы канчалаган малдын, канчалаган койдун, канчалаган бодо малдын санын сактап калып атабыз да, мисалы үчүнчү. Чыгып хотя бы бирөө атылса дагы. А кээ бирөө чыгып алып ата албай келгендер да бар да. Анан бул жерде кээ бирөө жазыптыр да мындай депчи. Калп эле чыгып алып каркыр деп чыгып алып анан кийиктердин баарын атып атат, текелердин баарын атып атат депчи. Жок, биз андай эмеспиз. Биз андай адам эмеспиз да. Так что комментарияны мындай кичине поддержка берип, о, машалла, жакшы болуптур. Ушундай каршылар мындай зыян берип аткандарга мындай кичине жакшы деп мындай жакшы тартып койгон жакшы да. Кыргызстачы мындай кичине болсо дагы мындай жакшы сүйлөп, мындай поддерживать этип койгон жакшы да. Неге дегенде ушундай, неге ушундай калкпыз да, субханалла, мындай поддержка берген билбейбиз да мындай. Эмнеге бир комментария болсо дагы бир негатив сөздөрдү жазып ушундай калкпыз. Качан оңолобуз? Ошон үчүн мындай жакшы сөз адамды жүрөгүн жылытат экен да. Ошон үчүн келе жигиттер жакшы сөз эле жазалчы. Анан бир кашкыр атыптыр. Анан тиги булар чыгып алып кийик атат. Анан мындай тигиндей деп жаза бербейчи. Хотя бы мындай бир кашкыр болсо дагы атылып атат да Акталада. Ошон үчүн өздөрү жалпы жамааттан чакырып, ошо чоң мергенчилерди чакырып бир күн байкадык, экинчи күн атылып атат бул. Ошон үчүн так что жакшыраак жазгыла келе жигиттер. Нормальный комментарий жазгыла.